السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tecvid menen Kur'an'da öğrenöz kursunun 9. sabagındayız. Sizler menen bugün zamma hareketine baylanıştуу misaldарды okuyubuz. Misaldарды жақшылап okup, артыбыздан кайталап, андан соң көнүгүүнү кайталаңыз бөлүмүндө кайрадан үнсүз түрдө кайталаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рузиqa, wulida, kutiba, udhina, ju'ila, dhukira, umira, ukhiza, ghufira, duriba, khuliqa, su'ila, yasifu, yarithu, yahabu, yalidu, humila, rufi'a, jumi'a, wudi'a, fahuwa, mathalu, amalu, samadu, rusulu, thuluthu, kutubu, unuqu. Сабакка көңүл коюп уккан болсок, дептерибизге жазып, кайрадан практикалык түрдө кайталайбыз. Кайталап окуп, угуп, дептерге жазуу менен жакшылап өздөштүрөбүз. Сиздер менен маалымат бөлүшүүнү улантабыз. Сурообуз төмөндөгүчө болгон. Кур'ан кайсы халифа доорунда нускаларга көбөйтүлгөн? Ал эми жообубуз Кур'ан Азирети Осмон халифа болуп турган кезинде нускаларга көбөйтүлүп таратылган. Бүгүнкү сурообуз Кур'ан канча жылда Алла Таала тарабынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлүп аяктаган? Бул сурообузга жоопту издеп таап, комментарийге калтырсаңыздар болот. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер үчүн сабагыбыз пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.